Saat 3'te Саадаевде oldum. Жананын жолдоштору менен тамактандым. Түштөнүүгө улуттук тамактар берилди. Эмеректери бар бөлмөдө стул менен креслолорду четке түртүп салып, биз кыргызча эле жерге отуруп алдык. Бир гана боз үй жетишпей турду. Саат 5'те Тойченов, саат 6'da Ольга келди. Аны менен чоң театрга барып, коньяк, горбунокту көрдүм. Мен үчүн балеттин деле кызыгы жок болду. Көңүлүмдү топтой албай, маанисин деле түшүнө албадым. Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнөн 23 сентябрь 1928 жыл. Күндөлүгүндө анын ким экендигин даана ачып көргөзсөк болот. Себеби ошол күндөлүгүндө Жусуп Абдрахмановдай мамлекетке күйгөн, ошол мезгилде өзүнүн оюн так кошоматтанбай Москвадан келген жанакы бул жердеги коммунисттик чиновниктерге алардан тайманбастан айтып, анан ошол жерден биз деген ошол кыргызга күйгөн азыр саналуу гана адамдар бар. Көпчүлүгү кошоматчылык кылып атат, көпчүлүгү өз оюн айта албай коркоктук кылып атат. Мына ушундай жетекчилер Кыргызстандын ушул өнүгүшүнө тоскоолдук кылып атат деп, ушундай баягы ой пикирлеринен бери бүт айтып коркпостон ошо чыныгы лидерлик касиетин көргөзө алган. Ал өзү жогорку билимге ээ болгон эмес, жана айтпадымбы? Ал ошол болгону бул жакта Караколдо ушул баштапкы мектепте окуган, андан кийин болгону Москвада кыска курсту гана бүтүргөн. Бирок анын жазганы бүгүн бизди тарыхчылар да таң калтырып атат. Ушунчалык жазганда тарыхты жазабы, саясий докладдарды жазабы, бүгүнкү күндө дагы анын мааниси жогору элек. Койгон талаптары, аткарган иштери, өзүнө койгон талаптары бул өзгөчө. Ошон үчүн биз Жусуп Абдрахмановдун ошол касиеттеринен, сапаттарынан, өзүнүн чыныгы мамлекетчил, мекенчилдигинен карап туруп, биз аны ошол Совет бийлигинин алгачкы жылдарында чыныгы улуттук лидерге өсүп чыккандыгын мына ошо изилдей келгенде даана көрүнүп атат. Ошон үчүн ушул Жусуп Абдрахмановдай саясий лидерлик касиетке өсүп чыккан ал мезгилде өзүнүн тегерегиндеги адамдар болгон эмес. Балким ушул Абдыкерим Сыдыков өсүп чыгат болчу. Бирок Абдыкерим Сыдыковдун дагы ошондой бир өзүнүн ой пикирин бербеген, өзүнүн билиминин тереңдигин көрүп туруп, ал Абдыкерим Сыдыковду дайыма кыргыздардан оо чыгармага аракет кылган. Бирде Жети Суу областында иштесе, бирде Түркүстанда, Ташкентте иштеп, ошентип Абдыкерим Сыдыков Кыргызстанга келип өзүнүн лидерлик сапаттарын ача алган эмес. Ал эми Жусуп Абдрахманов бул жерде кадимки лидерлик сапаттарын ача билген. Ошон үчүн биз ар дайым айтабыз. Совет мезгилинде Кыргыздан чыккан эки улуттук лидер болсо, анын бириси Жусуп Абдрахманов, а экинчиси кийин Исхак Разаков деп. Ошол өкмөттү жетектеп турган мезгилде Жусуп Абдрахманов чыныгы лидерлик сапаттарын, касиеттерин дагы көргөзө алган. Ал тыным алган эмес. Кыргызстанды түп кыдыра кыдырган, элдин турмушун жакындан билген,
ушул Москвага ушул бул жактагы маселелердин баардыгын кое билип, ошол Москвадан керек болсо Ташкенттен ошол мезгилде ал айткан биз үч тараптуу ушул башкарууда өтө бир мындай бир тоскоолдуктарга учурап атабыз. Биринчиден Ташкенттин, экинчиден РСФСРдын, үчүнчүдөн ошол мезгилде түзүлгөн СССРдин курамында маселелерибизди чечүү өтө кыйын болуп атат. Ошон үчүн биз келечекте сөзсүз түрдө союздук тең укуктуу республикага айланышыбыз керек деп ошол маселелерди да кое билген. Для нас особенно ценно это доверие, которое означает готовность поддержать нашу партию в ее борьбе за светлое будущее народа, в ее борьбе против войны, в ее борьбе за сохранение мира. Иосиф Сталин. Бул ысым ал жетектеген Советтер Союзунда улуу жол башчы катары кабылданар эле. Бирок каза болгондон кийинки окуялар анын тарыхый ордуна берилген баалар дагы бир кылка эмес. Ошондой эле тенденция азыркыга чейинки жүргүзүлүп жаткан илимий изилдөөлөрдө дагы байкалат. Сталин башкарган 31 жыл улуу ата мекендик согуштун жеңиши менен эсте калгандыгы талашсыз чындык. Ал эми 30 жылдардагы миллиондогондорду кырган репрессия дагы жалпы жонунан Сталиндин энчисине буйргандай баа берилет. Ошол кезде 100 миңдеген мамлекеттик кызматкерлер айтылуу НКВДнын чексиздерин күтүп, тообосу оозунан түшпөй жашап калган мезгил. Ошол эле учурда ага карата мамилесин ачык да, жабык дагы билдиргендер болгон. Мындай кадам өлүмгө тете иш эле. Жусуп Абдрахманов өзүнүн баягы ой пикирлерин эч кандай коркпостон, чоочулабастан мына Сталинге түз жазып турган. Сталинге ошол мезгилде эле айткан, 24-25 жылдары кийин 30-чылар менен чогуу жазган каттарында бул жерде кыргыздын тагдырын, кыргызды өзү кыргыз менталитетин жакшы түшүнгөн жергиликтүү адамдар башкарыш керек. Ал эми Москвадан келген десанттар алар кайрадан кыргыздарды бири-бирине кайраштырып, ушундай ажырымын бөлүп, андан мамлекеттүүлүккө доо кетирип атат деп мына ушинтип жазган. Ошол 1927 жылдан кийин Кыргыз АССРинде алгачкы жолу мамлекеттик кызматкерлердин институту куралып, окутулуп, тарбияланып, улам бир тепкичти басып өтүүнүн логикалык башталышы болгон. Албетте, жалаң көчмөн турмушта жашап келген эл үчүн мындай жаңылык бир жагынан оор, ошол эле учурда алга карай умтулуунун зор мезгили эле. Бұл білім алуу, үйрөнүү, мұның бары сырттан келген нәрсе. Адамдың кыргыздар бекерін айтпайды. Бұл зағына кетті деген сөз бар. Зағы жаман деп қояды. Мұнда бір топ сөздер бар. Адамдың өзінің айтқандай зейіндүүлігі, идиректүүлігі адамдың өзінде қалыптанған. Жусуп Абдрахманов ошондой болгон. Бала күзүнөн баамчыл болуп өскөн. Эки жакты жакшылап карап, турмушка мындай өзүнчө ой жүгүртүп, өзүнчө өскөн адам. Анан баардыгы ошол мезгилдердеги интеллигенциянын баардыгы туура окунуп бүткөн. Баардыгы ошол түз мектебин окушкан көпчүлүгү. Анан бүгүн деле баарыбыз улуттук университетти бүтүп алып, анан менен бүткөн курсташтарым далалы, мен алыс барбайлы. Же болбосо менен чогуу жүргөндөр далалы. Ар бир өзүнүн ички жөндөмүнө жараша, биринчи кезекте ички табиятына, ички зиректүүлүгүнө, ички зээндүүлүгүнө, ички директүүлүгүнө жараша ар ким ар кандай орунда турат. Экинчиден эмгегине жараша. Ким канчалык эмгектенет. Мына бизде бар, басып жүргөндөр бар да, эмгектенбей эле болду. Бүттү окуну, диплом чөнтөгүнө салып алды. Бирок эмгектенбей. Анан жанагы ички дирек жок. Сырткы факторлордун таасиринде, сырткы күчтөрдүн аркасында бир нерсени алып алган, бүтүп алган, жетип алган, бирок ички жан дүйнөсүндө идиректиги жок болгондо, талант деп коелу, жөндөм деп коелу, андай жок болгондуктан айрымдар бир окууну бүткөндөр деле ар түрдүүбүз да. Анан ошондуктан Жусуп Абдрахманов ал өзүнө өзү тынчтык бербей иштеген киши болгон. Көп адамдар менен баарлашкан.
Жусуп Абдрахманов өкмөт башчы кызматында иштеген мезгилде бийлик менен элдин байланышы түзүлүп баштаган. Элде эмне көйгөйлөр бар, кайсыл маселелер чыныгы көйгөй, совет бийлигинин аймактары кандай кабыл алууда? Айтор ушунун баарын жеринен билүү маанилүү эле. Анткени басмачылык күчөп, бийлик менен элдин мамилеси, биринин экинчисине болгон укуктары менен милдеттери аныкталып жаткан. Ал мезгилдеги өкмөт башчысы болгону эң негизгиси унаасы ат болгон. Кээде гана баягы жанакы жаңыдан келе баштаган аэроплан менен учуп бардым, мынтем тигинтем деген болсо, калганы дээрлик көпчүлүк учурунда элди ат менен кыдырган. Ошо ат менен кыдырган учурунда айланасына жанакындай бир жансаазчылары же болбосо ошо жердеги жанакы жетекчилерди деле көп кошуп алган эмес. Көбүнчө өзү жалгыз жүргөндүгү, баягы кызыл аскер кийимин, шлемин кийип алып туруп эле элди кыдырып жүрө берген. Ошондо баягы бизде жомоктордо айтылып атпайбы? Жанакындай бир элди аралаган дуананын кийимин кийип алып жүргөн падыша, хандар деп. Жусуп Абдрахманов ошол сыяктуу болгон да. Жанакы өзүнүн күндөлүгүндө жазып атат. Кара суунун чайканасында болобу, же болбосо чайкана Жалал абадтагы чайканада отурам дейт. Өзүм жанакы кызыл аскердин кийимин кийип алгам, башыма шлем кийип алгам дейт. Тегеремдегилердин баардыгы ошол мезгилдеги өтө бир баягы мындай чоң бир маселелерди көтөрүп, ошол жердеги чечилбей жаткан маселелерди сүйлөшүп, кээси совет бийлигине ыраазы болуп, кээси нааразы болуп, ошол жердеги маселелерди айтып отурду дейт. Мен дагы жана кыргыз тилин билбеген, өзүм калмакмын деп койгом дейт. Кыргыз тилин түшүнбөгөн адам болуп, ошолордон сурап отурдум дейт. Эмне маселеңер бар, кандай маселе болуп атат деп. Алар менин дейт өкмөт башчысы экенимди билбей, ошол жерден мага болгон сырларын айтышып отурушту дейт. Эгерде өкмөт башчысы экенимди билсе, анда мага таптакыр башкача мамиле жасамак дейт. Жусуп Абдрахманов Москвага тезден каттап, өлкөдөгү маселелердин улам бирин чечүүгө жетишет. Буга анын бир кездерде борбордук аппаратта иштегендеги эски жаңы тааныштар менен болгон байланышынын пайдасы тийген. Албетте, санаалаш демекчи, бактыга жараша кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоодо аны колдогон идеялаштары Кыргызстанда дагы бар эле. Ошол эле учурда таптакыр башка көз караштагы инсандар болгондо дагы жогорку бийлик органдарында жетиштүү эле. Большевиктер, кийин коммунисттик партиянын жетекчилери Жусуп Абдрахмановго жанакындай аябай сын маселелерди сындап, ушундай бир чыкканда, ошондо бийлигинен корккон эмес. Эгерде керек болсо, менин бийлигим силерге керек болсо, мына алгыла, мен бийлик үчүн отурбайм деп турган күндөлүгүндө жазып атат. Бийлик үчүн жанталашып отуруп, өзүнүн ой пикирин айта албаган ушул жетекчилерди көрүп, мен ушунчалык өкүнөм дейт. Мына бийлик үчүн отуруп, ошо Жусуп Абдрахмановдун айтканы бүгүнкү күндө да актуалдуу маселе боюнча келип атпайбы? Бийликке барган адамдар дейт, өзүнүн эмне маселенин үстүндө иштээрин, ошо маселени кантип чечээрин билбейт дейт. Өзүнүн оюн так айта албайт дейт. Мына ошого өтө өкүнгөндүгүн жазат. Ошон үчүн Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнөн, анын ошол мезгилдеги жазган борбордук комитетке, Сталинге жазган каттарын окуп отуруп туруп, ошо Жусуп Абдрахмановдай адамдар көп болсо, ошол мезгилде дагы, бүгүн да көп болсо, анда ошол кыргыз улуту үчүн, кыргыз мамлекети үчүн өзгөчө мыкты болмок да. Ушул жагынан да жетекчилигин бааласак болот. Өзүнө өзү тынчтык бербей иштеген киши болгон. Көп адамдар менен баарлашкан. А киши Москвага барганда Москванын интеллигенциясы күтүп турган а кишини. Мына 22-чи, 23-чү, 24-чү жылдары барганда, кийин 30-чы жылдарда барганда а кишини кадимкидей күтүп турушкан. А кишинин ошол азыр айтып өшпөй, мындай кездешүүлөр, тусовка деп коесуңарбы силер. Ошого барганда еврейлер, Маяковскийлер бул кишини күтүп, бул киши менен сүйлөшкөнгө, бул киши менен кездешкенге, бул киши ошолордун арасында болгонго ушунчалык кумарланышкан, куштарланышкан. Бул а кишинин жеке өзүнүн интеллектуалдык мүмкүнчүлүгүнүн жогорулугу, саясий жактан такшалгандыгы, билиминин күчтүүлүгү, анан чечен сүйлөгөндүгү, анан өзүнүн толук бала бүркүттөй шаңышып тургандыгы сыяктуу факторлор бул кишини ошол орус интеллигенциясы Москвадагы арасында да бул кишинин кадыр баркын жогорулаткан.
Анан бул киши ошолор менен жанагындай алакада катышта жүргөндөн кийин бияктагы кыргыз интеллигенциясы аргасынан бул кишиге көрө алышкан эмес. Бирок аргасынан баш ийишкен. Бул кишини айтышат кыргыз интеллигенциясынын арыстаны деп айтылат бул киши. Көп маселени чечип келген. Москвага атты зейин кургатпай баратып, мясо комбинат салабыз, бул жерге жол салабыз, бул жерге гидростанция курабыз, бул жерге шаар салабыз деген сыяктуу барып, анткени бюджет ушул жакта болгон да, ошо бюджетти бөлүштүрүп келип, ошону барып коргоп, бүгүн айтабыз го, презентовать этип, ошол сыяктуу барып түшүндүрүп, далилдеп керек экенин, зарыл экенин ошентип келип жүргөн. Анан аякка дагы ошондой экономикалык, социалдык экономикалык маселелерди чечүү үчүн барса керек. Иранга барган, Персия деп коюшат да, Иранда кезектерде. Эртең менен Борбордук комитетте болдум. Жана Борбордук комитеттин саясий бюросунун Токмок тилкеси тууралуу материалдары менен тааныштым. Саясий бюро тилкенин Фрунзеден Токмокко чейинки курулушун 28-29 жылдардагы мөөнөтүн чектеп жатат. Анын көчүрмөсүн бербей коюшту. Мен анын формулировкасын жакшы билип алдым. Борбордук комитеттен чыккандан кийин бир кичинекей кагазга 28-29 жылдары Фрунзеден Токмокко чейин тилкени куруу маселесин чечиш керек. Андан башка кандай каалоо болмок эле деп жазып алдым. Ошентип, Жусуп Абдрахманов баштаган жетекчилер бир топ тарыхый окуялар менен коштолгон иштерди аткарууга жетишет. Бул киши ким деген маселени коюп алып, анан муртап карап көрдүм, окуп көрдүм, бул киши жөнүндө жазылгандарды окудум, бул кишинин күндөлүгүн 2 сыр окудум, орусчасына, кыргызчасына. Анан бул киши биринчи кезекте өзүн өзү жанагындай ушу мамлекетке кызмат кылган саясий ишмер катары тарбиялаган да. Биринчи кезекте мамлекетке, элге кызмат кыла турган саясий ишмер катары өзүн даярдаган, максат койгон. Элине кулдай иштөө жөнүндөгү максатты койгон. Өзүнүн мүнөзүнө жараша эч кимден жалтанган эмес. Шахрайды жаш бала чала биринчи секретарь сөгүп койгон. Эми Кыргыздын ошо кездерде иштеген, Соминдин төрагасы болгон, партиянын экинчи секретары болгон, бөлөк кызматта иштеген кишилердин аттарын айтпай эле коеюн, алардын урпактары бар, таарынып калат. Алардын аттарын айтпай эле коеюн. Ал кишилерди кичи катары көргөн эмес. Анткени алар эки жүздүү болгон айрымдар коркок болгон, айрымдар чындыкты айта алган эмес, айрымдары мажура болгон дегендей да. Анан бул киши ошолордон жогору болуп, көргөнүн көргөндөй, билгенин билгендей ачык айткан. Шахрайга айтат, сен мага немеге көрсөткөндө менин мугалимим эмессиң дейт. Мен сага окуучу эмесмин, жөн иште дейт. Биринчи секретарь. Айта алам аны. Бөлөк эч ким айта албайт. Ал эмес бир партиянын биринчи секретары эмес, өзүнүн бөлүм башчысын айта алышпайт да. Бирок тилекке каршы 1932-33 жылдардагы атайын жалган ачарчылык, дыйкандарды зордоп колхоздоштуруу жана кулакка тартуу, советтик демократизмден чегинүү, өлкөнүн башына түшкөн эбегейсиз курмандыктар, социалисттик түзүлүштөгү жана ички партиялык уюмдардагы лениндик принциптердин бузулушу менен Жусуп Абдрахманов
эч келише алган эмес. Ошол мезгилде коңшу Казакстанда ачкачылык болуп, анда 4 миллиондон ашкан өлкө калкынын дээрлик жарымы кырылып калган. Анан 1932 жылы баарыбызга берилүү мына ачарчылыкты алып көрөлүк. Мына Казакстанда дан тапшыруу боюнча ушул ачкачылык болуп, канчалаган ушул боордош туугандарыбыз Кыргызстанга келди. Алардын оосунан көк түтүн буркабайт, такталбаган маалыматтар боюнча миллиондон ашык казактар качтык дейт ачарчылыктан. Ар кайсы өлкөнү көздөй качтык дейт. Бирок ошонун ичинен Турар Рыскуловдун жазганы боюнча 100 000 казак Кыргызстанга байырлаштыр. Анткени бир жагынан жакын, экинчи жагынан боордош калкпыз. Ошондо Жусуп Абдрахманов өзүнүн күндөлүгүндө да жазып атат. Ушул Кыргызстанды Казакстандагы абалга жеткиргенден көрөк, бизди ушул эмеден андан көрөк жумушундагы шалаакылык үчүн деп бизди жумуштан алып салсын, биз мына башыбызга даярбыз деп. Ошол мезгилде Кыргызстандан өндүрүлгөн буудайлардын көпчүлүгү союздук резерв деп туруп, ага Кыргызстандын жетекчилери дагы ушундай бир чечим менен аны өздөрү каалагандай башкаруу, каалагандай чечүү мүмкүн эмес болчу. Мына биздин кошуна Казакстандын жетекчилери мына Москванын көзүн карап отуруп, Жусуп Абдрахмановдай мыкты уулдары жок үчүн ошол жанакы жыйналган эгинди резервге тийбеш керек, буну элибизге таратпашыбыз керек деп отуруп, ошол 30-33 жылдары Казакстанды кандай ачарчылык каптады. 2 миллионго жакын адамдан ажырады. 3 миллиону, 1 миллиону бүт тентип кетти. Алардын ушу 1 миллионго жакынына Кыргызстанга келди. Кыргызстанга келгенде ошол мезгилде Жусуп Абдрахманов бул казак боордошторум, казак туугандарым, кошуна элим ачка болбосун деп мына өзүбүздүн элибизди эле жыргап кетип аткан эмес болчу ошол мезгилде. Ошондо жанакы Москвадан уруксат сурабастан өзү чечкиндүүлүк кылып туруп, өзү анан Абдыкадыр Орозбеков дагы бул жерде өтө чечкиндүүлүк кылган. Чечкиндүүлүгү менен жанакы резервдеги буудайды элге таратылсын, ушундай ачкачылыктан кыйналып келген казак туугандарыбызга берилсин. Эгерде ошондон күйсөк күйүп кетели, жазалансак жазаланалы деп башын баталга койгон. Экинчисин жазып атат өзүнүн күндөлүгүндө. Фрунзенин четинде дейт ошол кезде Фрунзе шаары. Өзүнчө эле казак качкындарынан турган бир боз үйлөрдөн турган экинчи айыл өсүп чыкты дейт. Мына ошондо Фрунзенин өзүндө эле 10 000ден ашуун казактарды баккан. Анан дан эгиндери жетишсиз болуп атса, Кыргызстан өзүбүзгө жетишсиз болуп атса, кайра жанагынтип келтирип 100 000 казактын баарын багып атсак, анан мурул кишинен эрдиге ушул борборго дан эгиндерин тартып кетип атканда ошонун баарын натуралай, акча түрүндө эмес, дан түрүндө берип салган. Мисалы үйүндө 20 килограмм, 10 килограмм буудай бар киши кусагы ток антип мындай ачкачылыкка көп дуушар болбойт да. Мына күнөөсү ушу болгон. Мына ошондон алып туруп 33-жылы муну биринчи партиядан алат дагы, анан куугунтуктоо башталган. Мына ошол 33-жылы биринчи репрессияга дуушар болгон, же болбосо саясий куугунтукка. Мындай чечимди ар бир эле жетекчи кабыл ала бербейт болчу. Эгерде ошол мезгилде ушул резервдеги кампадагы буудайды макул Москва уруксат бербей атат, макул ушундай десе, анда Кыргызстанга келген 1 миллион казак туугандарыбыз дагы, Кыргызстандын өзүндө дагы ачкачылыкка кептелип аткан элибиз дагы ошондой дагы бир жолу ачкачылыкка дуушар болот болчу. Натыйжада биздин элибиз дагы бир кыргынга кабылат болчу. А биздин ошол баягы өз башынан элдин кызыкчылыгын жогору койгон Жусуп Абдрахманов, Орозбек Абдыкадыровдай биздин жетекчилерибиз мына ошол маселени туура чечишкен. Бул жагынан дагы чечкиндүүлүгү, эл үчүн күйгөндүгү мына даана көрүнүп турат. Мына бул жерден Жусуп Абдрахмановдун дагы бир өзгөчө сапаттарын, касиеттерин көрө билебиз да. Ошон үчүн кыргыз эли 30-жылдары ачарчылыкка кептелбей, ачарчылыкты баштан өткөрбөй калгандыгы, ошол эле мезгилде 1 миллионго жакын казактарды ошо баш калкалатып, аларды ошол ачарчылыктан сактап калгандыгы
Ол ошол мезгилде мына Жусуп Абдрахмановдун өзгөчө эрдиги деп карасам. Bir 1933 жылы 13 майда Кыргызстандагы эгиндин ысырапталышы жана жок кылынышы жөнүндө Борбордук комитетте токтом кабыл алган. Сентябрда болсо биринчи катчы Александр Шахрай менен Эл комиссарлар советинин төрагасы Жусуп Абдрахманов кызматтан алынат. Сегодня будут докладываться о специфике, особенностях политических репрессий в Казахстане. В том числе затрону вопросы, касающиеся массовых голода начала 30-х годов, которые предшествовали политическим репрессиям. А в Казахстане Менин бүгүнкү докладым Казакстандагы репрессиянын өзгөчөлүгү жана спецификасы тууралуу. Ошондой эле ага себеп болгон 30-жылдардагы массалык ачкачылык темасындагы козгоп өтмөкчүмүн. Массалык репрессия Казакстандагы 100 миңден ашуун адамдын өмүрүн алган. 30-жылдардагы ачкачылыкта Казакстанда 42ден 70%га чейинки атуулдары, ошондой эле келгиндердин арасынан дагы 200 миңдей башка улуттун өкүлдөрү каза болгон. Анан дагы учурдан пайдаланып казак элинин атынан бүтүндөй кыргыз элине чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Ошол мезгилде 100 миңден ашуун этникалык казактар Кыргызстанга келип аман калган. Кийин алардын арасынан мамлекеттик ишмерлер жана окумуштуулар дагы чыгышты. Андыктан казак эли муну ар дайым эстеп жүрөт. Ошондой эле учурдан пайдаланып Астанадагы кыргыз борборунун жетекчиси Шавкат Абдуллаевич менен чогуу жасап жаткан аракетибиз тууралуу айтпасам болбос. Ал Казакстандын 9 классындагы тарых сабагында мына ушул ачкачылык жылдарында казактарды сактап калган кыргыз элинин эмгеги тууралуу атайын абзац же параграф киргизүү тууралуу демилгени көтөрүп жатабыз. Центра города Астана мы инициируем, чтобы в учебниках школьных за 9 класс, освещающих этот период, обязательно появился отдельный параграф или абзац, касающийся вклада места кыргызского народа в дело спасения голодающего казахского населения в начале 30-х годов минувшего века. Алгач партиядан чыгарылган Жусуп Абдрахмановду кийин совет бийлигин орнотуудагы эмгеги эске алынып, кайрадан калыбына келтирилген. 1934 жылы ал үй бүлөсү менен Самара шаарына көчүп кетет. Кийин совет мезгилинде бир нече жолу аталышы өзгөргөн Куйбышев шаары азырдагы тарыхый эски аталышы менен айтылып жүрөт. Улуттук лидердин өкмөт башчылыктан кийинки тагдыры кийинки көрсөтүүлөрдө.